2024-жылдын башталышында коомдо кандай өзгөртүүлөр кирет? Тизмектеп беребиз. Бишкекте 15 январдан тарта жол кирээ кымбаттайт. Шаарда жол кирээ төмөнкүдөй болот. Автобус жана троллейбуста карта менен төлөө 17 сом, нак төлөө 20 сом, атайын тиркеме аркылуу төлөө 11 сом. Маршруткаларга жол кирени 20 сомго чейин көтөрүү пландалууда. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун өлчөмү 100%га жогорулайт. Желим баштыктарга тыюу салынат. 1 январдан тарта биосфералык жана өзгөчө корголгон аймакка желим баштыктарды өндүрүүгө колдонууга тыюу салынды. Ага ылайык бир жолу колдонуучу идиш аякты. Баштык азык-түлүк сала турган желим идиштерди чыгарууга болбойт. Сулайман Тоо музейинин аймагына желим баштык бөтөлкө менен чыгууга тыюу салынат. Патенттердин түрү кыскарат. 2024-жылдын июль айынан тарта салыктык өзгөрүүлөр ишке кирет. Ал боюнча ишкерликтин 12 түрүнө патент жоюлат. Соодагерлер бирдиктүү салык режимин тандап, кассалык аппараттарды орнотушу зарыл. Бирдиктүү салык тартибине ылайык жылдык киреше 8 миллион сомго жетпесе салыктан бошотулат. 30 миллион сомго чейин жүгүртсө 0,5% менен салык төлөшөт. 30 миллион сомдон 50 миллион сомго чейинки каражатты айланса 1% менен төлөйт. Дордой жана кара суу базарлары өзгөчө тартипте иш алып барышат. Жылуулукка баа кымбаттайт. Бишкек электр жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук борбору тарабынан иштелип чыккан жылуулукка төлөм акы 41%га кымбаттайт. Бирок бюджеттик уюмдар үчүн гана. Мектептердеги камкордук кеңештер жоюлат. Мамлекеттик жана шаардык бюджеттен окуу жайлардын жууп тазалоочу каражаттарына акча бөлүнөт. Шаардын көчөлөрү бир тараптуу болот. Бишкектин Үмөталиев жана Турузбек көчөлөрү 6 январдан тарта автокаттам үчүн бир тараптуу болуп өзгөрдү. Жаңы эреже менен төмөнкүдөй кыймыл киргизилет. Турузбеков көчөсүндө Москва көчөсүнөн тарта Жибек жолу проспектисине чейин түштүктөн түндүк тарапты көздөй жүрөт. Үмөталиев көчөсүндө Жибек жолу проспектисинен тарта Москва көчөсүнө чейин түндүктөн түштүккө карай жүрөт. Буга чейин Борбор калаанын Гоголь жана Сүйүнбаев көчөлөрү автокаттам үчүн бир тараптуу болгон. Жалпысынан 8 көчөдө жүрүү кыймылын өзгөртүү пландалган. Бул автоунаа тыгындарынан арылуу жана каттамдарды жакшыртуу максатында жасалууда.